Бақыт Мырзанын жүрөгүндө кубаныч жайнап, жүзүндө күлкү ойноп, бүгүнкү кече кызыктуу башталды. Жаштыгы макку сымал канат кагат, талпынып алга учуп бара жатат. Алсыз калем чиймелеп өткөн күндө кээ бир убакыт не бир түркүн ойго салат деген ырсаптар Супер KG порталынын мурунку кабарчысы маркум Турат Акыевке таандык. Ал бул ырды жазып жатып, өмүрүндөгү акыркы саптарды кагаз бетине түшүрүп жатканын билбесе керек. Чагылгандай кыска жашап, жалпты өчкөн шамчырак сыяктуу өмүрүнүн соңуна чыгарган күнөөлүү делинген адамдар табылып, учурда иликтөө иштери жүрүп жатат. Тураттын миттеп киши колду болоорун ойлогон бир тууган агасы Жалын Акыев инеси тууралуу буларды айтып, томсоруп турду. Жумушта отурган жеримден тиги бөлөм звонок кылып калды. Ушундай Туратты балдар сабап кетипти, Жалын байке деп. Ошол күнү бунун чогуу жашаган балдары келип, жанагы 102 кабар беришкен. 102ден кийин Октябрьский районунун следователи келип туруп, бул жанагы Турат деген бала өзү арыз жазбайынча биз ишти карабайбыз деп басып кетип калган. Анан буну бөлөм мага звонок кылган. Жалын ака ушинтип карабай кетип калды дегенде мен бишектен туруп, анан бул жакта дос прокурор балдарыма звонок кылган. Ушундай болуп десем, алар анан кийин ошол под влиянием прокуратуранан ошол балдар табышкан. Турат үйдө 6 туугандын эркеси, ата-энесинин көкүрөк күчү келе. Ал 1987 жылдын 30 мартында Ош облусунун Өзгөн районуна караштуу Мырзаке айылында туулган. Мектепте алдыңкы окуучулардын катарын толуктап, кыргыз тил жана адабияты сабагы боюнча республикалык олимпиадага катышып, андан жеңип чыккан соң Кыргыз-Түрк Манас университетине окууга өткөн. Анын көз өткөндөн кийин өзү окуган мектептин кыргыз тили жана адабияты кабинетине Тураттын ысмы ыйгарылган. Мен бир эле мисалды келтире кетейин. Бул 3,5 жашында мен эсибизден кетпейт, үйдө апабыз босок жасап, анан дасторконго жайып атканда биз чоң кылып жайып койсок, бул дасторконду экономика кылбайсыңар местаны деп, ошондо эле кичинесинен ушундай экономист неме тырышак бала болчу. Мүнөзү аябай жакшы болчу бунун. Буюрса жазга там алып, ата менен апамды бул жака алып келем жаным, анан жазга барып үйлөнөм деген пландары бар болчу. Ушул жылдын 15 августунда Туратты канат аттуу досу унаасын айдап берүү үчүн чакырып кетет. Ажалына кезиккени чыгып бара жатканын сезбей, бейкапар досунун сунушуна макул болот. Канатты кепке тартып, камерага сүйлөп берүүсүн суранганыбызда бетин көрсөтпөөнү суранды. Ошол күнү кичине майрамдап коеюн деген, ачыгын айтканда ичип коеюн деген, анан ичкенде машина айдаган болбойт да, дос балама чалып Туратка чалгам. Чалсам эле макул болду, мейли айдап берейин деп. Анан ошол кечке маал жолуктук. Жолугуп эле Юрта деген кафе болчу, ошол жака барып, аяктан тиги Нурлан деген дос балабызды чакырып алганбыз. Ал 2 кыз эриште келип, тааныш кыздар болчу. Ошолор менен 2 сааттай кафеде отуруп, жакшы эле отурганбыз кафеде, тамак ичип, тияк-бияк болуп, ошо менен чыктык анан. Акчабызды төлөп коюп чыкканбыз. Чыксак эле коопсуздук кызматкери келип токтотуп эле, акчаңар төлөбөйсүңөр, тамак ашыңар деп калды. Анан айттык, биз төлөгөнбүз, нормально баарын бүтүрүп чыгып келатабыз десек, жок, силер төлөй элексиңер деп эле ошол жерден кичине урушуп жакалаша кеттик. Анан ошентип турсак эле ар жактан дагы жөнөкөй гражданский форма кийген бир 5-6 бала келип калды. Анан алар келип да эмне болуп кетти деп эле тияк-бияк болуп токтоп калдык. Анан ушундай кафенин акчасын төлөбөй чыгып атыптыр деп тиги коопсуздук кызматкери айткандан жүр анда деп бирөөбүз мени ээрчитип алып официантка бардык. Официантка барып эле аны менен бир аз сүйлөшүп, булар төлөгөн деп официант түшүндүрүп берсе, анан тиги дос баласы мени кое берип, эшикке чыксам эле анан берки Нурлан менен Турат уже канжалап жатып калыптыр. Бир чак салып коюшуптур. Бир топ эле канжалап таяк жеп калышыптыр да, ал абал менен машина айдай алчу да эмес да, анткени мен да ичип алгам. Анан Турат менен Нурланды таксиге салып кетиргем. Ошо нормально эле кетишкен. Анан эртеси күнү эле Тураттын Сайызбек деген иниси бар экен, ошол чалып эле Турат байкем больницада, ооруканада деп калды. Анан эртеси бардым больницага, барсам эле тиги Турат жатыптыр, анан кандай десем, жакшы эле деп койду. Врач менен сүйлөшсөм, бул гемофилия деген оору экен. Ошо менен ооруйт экен да. Бул деген баягы удар тийгенде же бир жери канаса, кан токтой, ошол жерге кан уюп неме боло берет экен да. Анан мурдатан эле ошентип ооруп жүрчү экен. Анан ошонун айынан эле кетип калды. Жашоонун даамын жаңыдан татып, келечекке миң сандаган таттуу кыялларды коюп келген досунун бул жарыктык менен кош айтышы Бакыт Асановдун дагы кабыргасын кайыштырып турат.
Ошол каргашалуу күнү Турат ооруканага түшөөрү менен Бакытка телефон чалган. Турат менин досум, группалашым болчу. 5 жыл чогуу окуганбыз, андан кийин 2 жылдагы чогуу аябай катташып жүрдүк. Ошол 15 август күнү түнкү саат 2-лерге чукул мага чалды. Ошо больницага түшүп калдым. Балдар салып кетти. Азыр республикалык оорукананын нейротравматология бөлүмүндө жатам депчи. Анан дароо эле биз аны угаарыбыз менен Давир досум экөөбүз, Самат Алышбаев жетип келдик, бир 15 мүнөттүн ичинде эле. Келсек жаткан экен. Анан эс учунда, бирок бир көз жагында бир шишик көгөрүп калган эми кадимки. Анан дароо эле ошо карап жаткан кезметтеги дарыгерге кирип айттым, себебен Тураттын ошо гемофилия кан оорусу бар. Балким ушуга карата балким кошумча бир нерселерди карайсыңар депчи. Десек айтты, алар кете бергиле силер. Эртең менен келесиңер, томографияга түшөсүңөр депчи. Бирок биз учта карап туруп анан мен жанында калайын дедим. Жанында калып анан врачка улам айтып атып, ошондой гемоглобин түшпөтчү эле. Ошону да текшерип көрбөйлү деп анан анализ алып, антиминтип аңгыча Турат бизге ошол кайсы жерде чыр кандай болгонун айтып берген жок. Негедир жашырып эле ошол 10-чу микрорайон жакта бир балдар салып кетти депти да. Анан биз 102-ге чалып ошол 10-чу микрорайонду караган, Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнө кабар берип, ал жактан тергөөчү келип антиминткенче көп болду. Анан мен ошол гемоглобин текшертүү үчүн анализин алып алып, урология борборуна барып чыгарып келгенче да бир топ убакыт өтүп кетти да. Анан биз врачка айтып аттык, ошо бул кан оорусу бар эле, эч нерсе болбойт десек, врач айтты, эртең саат 7-те томографияга түшөсүңөр. Азыр вроде жакшы эле депчи. Анан биз деле дарыгер айтып аткан, анын сөзүнө ишенип. Анан эртең менен дагы саат 7-ден кийин мен жумушка кеттим, жумушка барышым керек эле. Менин ордума келип досум калды. Ал келгенден кийин дагы тез жардам чакырып, антиминтип барганча да бир топ 8:30 чейин убакыт болуп кетиптир да. Анан 8:30 барып томографияга түшкөндөн кийин эле ошол жанагы оор жаракат алып, башынан баш сөөгү сынып, мээсине кан куюла баштаганын билип, анан ошондон кийин анан операция жасоо керек экендигин билип атпайбызбы. Эгер биздин ойлонгонубуз эле ошол, эгер дарыгер эртерээк айтып, томографияга эртерээк түшүргөн учурда балким эртерээк операция жасалса кандай болот эле деген бир аз өкүнүч ичибизде калып калды да. Ошентип Турат Акыев эсине келе албай, жандандыруу бөлүмүндө каза тапкан. Учурда бул иш боюнча тергөө амалдары жүрүп жатат дейт Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын маалымат кызматынын кызматкери Айбек Арзиматов. Бул факт боюнча 16 август күнү Аламүдүн райондук ички иштер бөлүмү тергөө бөлүмү тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 104-беренеси менен кылмыш иши козголгон. Жана бул кылмышка шектүү делинип, ошол кафенин кызматкери 1992 жылы туулган Абдылда аттуу жаран азыркы убакта колго түшүрүлдү. Ал толугу менен өз күнөөсүн мойнуна алды жана соттун чечими менен 2 айга камакка алынды. Тергөө амалдары улантылууда. Маркумдун агасы Жалындын айтымында Турат ушул күнгө чейин илдети менен алышып, өмүрүнүн 3/1 бөлүгүн ооруканада өткөргөн. Акыркы жолу аны Москвада дарылаган врач 25 жашка чейин бул дартты жеңип чыгышы мүмкүн. Баары өзүнөн көз каранды деп билдирген. Көрсө Турат ошол ооруну жеңен деп үйлөнбөй жүргөн тура. Быйыл ал 27 жашка толуп, апа, мен ооруну жеңдим деп кубанып, эми гана татыктуу турмушка кадам таштамак болгондо, урунарга тоо таппай, урушарга жоо таппай турган бир зөөкүрдүн соккусунан кайдыгерликтен каза болгон өкүнүштүү. Тураттын дүйнөдөн мезгилсиз кайткандыгына байланыштуу биздин эмгек жыямат маркумдун артында аны жоктоп кала берген жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтат.